Çındık barı Kırgızistan'da. O çok 450 balanın içinden bir benim balam. Olsa bana aynakla ol balan madarime var vayda kaç oda deyim. Kaçat da bardık yani. Mekanını korganlar yönetken balanı 45 günün içinde ölü bırak verip verdi. Baldarınızı vereyim desek öldürüp atsalar. Bire baldarını civere ösünlerge. Barbayla koy alternatif kılıp koyuluk desem çok apa barıp kilereyin elde Katarında degen. Жақшы niyet, жақшы tilek menden ele. Кара Суу районунун Ташарык айылында Карагуловдордун үй бүлөсү аскерге жөнөткөн уулунун өзүн эмес сөөгүн тосуп алды. Маркум ушул жылдын сентябрь айынын аягында Баткен облусунун Айдаркен шаарына аскердик кызмат өтөө үчүн кеткен. Акыркы жолу үйдөгүлөр менен байланышып, жакында башка бөлүккө которуларын айткан. Маркум аскер кызматын өтөөгө өз каалоосу менен кеткен. Ал болгону 18 жашта гана болгон. Anan benim aram oyum çok ele güyüm alıp geçki saat 5'te varsam ele uşul ahval. Morgda jadat balam Ceynep. Olur bari söyleşi varışkanını beni tosup çıkıştı astımdan, çastın astından. Balam o banisada morgda geldi. Çastın astından çıkışı 3 ay almayan deme kılıp morgga aparıp görsün benim betini ele görsetti kalganın işte kesin görsetken çok. Men oşa maşinada alıp oturuştu, ekiz bir siyan emeleri bütkü çöktü. Murdu kanap, kustu, kan kustu ile dedi, odan başka hiç de kayıt çıkan yok mağa. Men çınlıktı izdeyim. Çınlıktı. Daha bergile mıyzam çekindi. Uşuntu bile barla ateneler sızlap oturuyor ebe. Kanday armiyaga jönötüp жақшы ниет менен ушинтип алып келсек биз кандай болобуз атын. Кечээ күнү саат 15:00 чамасында аскер бөлүктөн ысытмасы чыгып жаткандыгын айтып ата-энесине кабар түшкөн. Жакындары барганда маркум өлүкканада болгон. Ошондон кийин каза болгондугун кабарлашкан. Маркумдун денеси көгөрүп, соо жери калбагандыгын жакындары билдирди. Айжигит Талайбек уулу аскерге кетерден мурун текшерүүдөн эч кандай тоскоолдуксуз өтүп, ден соолугу жакшы экендигин айтылган. Ата мен жакшымын деп секен сүйлөдү да. Командир айтты. Талайга деди, балаңыз көн айланып деди, Санчаска алып кысты деди ошого. Түндө экспертизада тергөөчү катуураак неме кылып сураганда, эртең менен саат 5-тен 45 өткөндө Санчаска түшкөн экен. Өкөлдөп, канынан алып текшеришкен экен. Ошол жерде эле көн айланып кускандан эле немеси боор ошо чыгып кетти да. Аттай эле да ден соолугу ошо комиссиядан өткөндө аттай болуп ошол жерде чуркап жүргөн мен баргам 22-синде. Ата бар жоонан кыжалат болгон мен жакшымын деген да. Бул окуя боюнча чек ара кызматы аскер кызматкеринин дене табы көтөрүлүп медпунктта жаткырылгандыгын билдирди. Кийин ден соолугу начарлап, оозунан кан кетип, көз жумган деп берилет маалыматта. Маркум Айжигит Талайбек уулунун сөөгүн жеткирип келген аскер бөлүгүнүн командиринин орун басарынан айыл эли топтолуп жооп берүүсүн талап кылышты. Жергиликтүү тургундар маркумдун эч качан оорубагандыгын айтып, ооруканага да түшпөгөндүгүн билдиришти. Ошондой эле аскер бөлүктө тартипти көзөмөлдөп, бул иште жооптуу экенин да эскертти. İçinde bir karış gerek. Kırgızistan'dan korkup aytat, Kırgızistan'ın bir yaktan jep atat, ayaktan jep atat deyip, baldarınızı vereyim desek, öldürüp atsalar, bire baldarını jibere силерге, армияга. Берилген объектте, как положено, тамагын ичип келген, Санчаска келип неме кылган, кийин эле өзүнү жоготуп, ошол больницага барганбыз, ошо чакырганбыз. Биринчи жардамды. Чакырган учурда ошол келип өздөрүнүн көмөгүн көргөздү, бирок тилекке каршы жан үзүлүп калды. Маркумдун өлүмүн объективдүү иликтөө үчүн аскер кызматкердин сөөгүнө экспертиза жүргүзүлүп, ага аскердик прокуратура жана Ички иштер министрлигинин өкүлдөрү катышкан. Экспертизанын жыйынтыгын алуу үчүн Бишкек шаарына жөнөтүлгөн. Буга чейин өлкөдө 4 аскер кызматкери каза болгон. Исак Туратбеков, Ош ТВ жаңылыктары.